Мурун бүткөн кезде Риноксил керек сизге. Сөзді айтқаны келдім Уғып жатсаң жаңыланып Қырғызстаным өсіп баратқандан белги Қамал бағын ойлорго дейм Күлкі менен күмөндөрдү жеңгин Өнөрүң болсо өргө чапкын досум ойло бостон элиң эмне дерин Жан, Оу. биздин үйлөнүү тоюбузга аз эле убакыт калган турбайбы? Ооба, бир эле калбады, Жан, даярданыш керек. Ошо ойлоп атам да. Тоюбузга Мирбек Атабековду чакырбайлыбы? Мирбек Атабеков? Ооба. Чакыралы Жан, ал сонурчу да. Чакырабыз. Анан көйнөгүмдүчү Dolce Gabbana стилинде сонун кружевалар менен кылып тиктиребиз, Тиктиребиз, Жан, сонун кылып тиктиребиз. Анан 400 адамга чоң ресторанга беребиз, 400 адам, Ооба, Жан, эми жашообузда той бир эле жолу болот да. Бирок тойдон кийин биз өзүбүздүн үйүбүздө эмес, ата-энем менен жашайт окшойбуз. Жан? Анда Мирбек Атабековду жөн эле коелу, Эмнеге? Анан көйнөгүмдү эжемдин эле эски көйнөгүн алып эле кийебиз. Жан, койчу. Dolce Gabbананы тиктиребиз. Мирбек Атабеков керек болсо Нурлан Насип бүт баарын чакырабыз, Жан. Сонун той болот. 400 эмес, 500 адам калабыз. Жөн эле болчу. Жок. Кылабыз. Мурундун бүтүшү дем алууну кыйындатып, жашоонун жаркын түстөрүнөн алыстатат. Жипар-життарсыз, дүйнө түссүз сыяктуу. Риноксилдин курамындагы ксилометазолин жана эвкалипт майы тез жана аяр таасир этет. Риноксил жеңил дем алып, жашоонун жаркын түсүнө бөлөнүңүз. Мурун бүткөн кезде Риноксил керек сизге. Келгиле, ал. Biz жылайлы. Эртеңерде түшек, балалар жумуш иштеш керек. Үйгө уюш керек. Кабыле калсар. Аялым болайын. Эркен жүр кеттик. Узатып келе. Бисмилlah. Gel hadi кетейин. Ай, кое тургу. Могу конфет сонун экен. Өзгөлөр кетти. Өзүбүз эми шашпай чай ичебиз. Кел, чайдан алга. Куй чыгат ке, кана. Куй. Могу конфет. Молодец. Кел, чайдан куй. Жок, иштик. Жок, иштик. Ай, биз контейнерди эч ачабыз тура. Биз жылышыбыз керек болду. Эртең туруш керек. Калсаңар жакшы болмокту. Жок, кетти. Жок, иштик. Жок, рахмат. Сонун отурдук. Мел, узатып келейин. Чай, мына. Өзгөлөр кетти. Эми өзүбүз чай ичели, Куй, чайдан кел. Эме, Каке, мен да кетиш керек болот. Эми өзүңөр билгендей тиги үйдө аяшкан жалгыз калтырып келгем. Анан бул кетиш керек болот. Шашпай отура эле, рахмат сыйыңарга. Мейли анда. Узатып келейин. Келесиң да эми. Мына, кетишти. Кетишти? Мына. Рас эле кетишти. Эми шашпай өзүбүз ичели, Сасык чайдан алып. Канча чайник кетишти? 7 чайник чай ичип. 7 чайник. Жана дооруну отурушат экен көчкө. Топ калып тургу. Кел, ысык чайлап коюп коеюнчу. Араң бошодум мен. Араң кое беришти.
Каза дүйдө эчтеке баштан элекпи? Gel özümüz oturup çay içelim he. Ошентеличи ата түрлөр менен эле. Кандай сыран аны? Секретарша кирип келет, кырып атпай. Алло. Айттым, кырбосун жаңы жол. Все, жан түшүндүм азыр. Все, жан азыр 15 мүнөттө барып калам. Жигиттер менен жылай берейин, Бердим да. Давай анда чогуле жылайлы, давай. Жок, силер экөөңөр отура берле да. Андай экөөң отуруп эле. Үйлөнгөндөн кийин подкаблучник болуп калдың го сен. Жок, андай дебе, мен шашып атам. Андай бир айдан бери настрой кылып бүгүн отурабыз деген жөн чогулабыз. Кетиш керек экен. О, айтып койчу, силер экөөңөр отура берле да. Сен жаман подкаблучник болуп калдың. Аялым жок, жолуп калдың. Жок, отурбайсың, мен эле кеттим, давай сен. Жок, экөөңөр отура берлечи, мен Жок, давай сен подкаблучниккесиң, давай. Давай. отура берле. Не ойлоп атасың? Жок, кеттим, шотко төлөп боло. Ой. Жена, спешу просто. Алло, Жан. Айтпадым эле ентинде башайм деп. Учуп эле койм, азыр барып калам таксиде. Кирип чай ичип кетпейсизби? Жок, рахмат. Макул анда. Мен алдыңа кетейин, муну жол кире кылып ал. Жок, жөн эле коюңуз. Мейли анда. Тиги үйдө апамга салам айтып кой. Анан ушинтип келип кетти. Үй кутпосун. Аябай жакшы. Жо мен. Uygutma. Ey. Жыл сайын бири-бирин кыйнаган кыргыздар азайып баратат. Урматтуу кыргыздар, бири-бириңерди кыйнаганы унутпагылачы, кыйнап койгулачы, суранычы. Ролик келеми, алып койчу, жана остимейинче кой бербейм, фондунун колдоосу менен тартылды. Баарын унутуп коюп турмун. Светтерди дагы төлөш керек болчу. Косметикады алыш керек эле. Косметикаңды кой отурчу. Мынакей. Ал болсо таксиң акча. Башка жумуштар көп аябай. Ай, ташта телефонду. Мен сага айттым го убакыттар деп. Бүттү. Төлөндү. Ай, эмне төлөндү? Сенин эсеп дүмүрчөктөрүң. РСК мобилдик банкинги. РСК мобилдик банкинги. Бардык коммуналдык жана мамлекеттик төлөмдөр. Сен кайда? Эсебиме акча салып келейин. А балдарчы? Өзүң менен кошо алып ал. Таксиге деген акчачы? Ага косметика алам. Мага дагы жүктөп берип койчу, мобилдик. РСК мобилдик банкинги. Каалаган жерде, каалаган убакытта, каалаганыңарды. Так, улуубуздун тоюнун программасы түзүлдү. И баса. Аппаратура тамада менен чогуу келе беле? Жан, 21 кылым. Ресторандарда аппаратура бар. Ой, анан айындыр кандайсыңар? Программаны даярдап атасыңар. Ана, көрүп берейинчи. Хамзушканын шотою. Мирбек Атабеков, $800. $800? Кояй. Жакшы ырдайт. Ой, ти Максат Жезегерлер дап берет. Максат Жезегерлер бекет ырдап берет. Атабеков кереги жок. Тамада Санжар Кубанычбеков $700. Аппарат. Ой, кереги жок, бул кошуна мадыбегел алып барып берип. Шоу балет деген эмне? Бийлешет. Бийлешет? $1000? Кой! $1000 ар бирине бири-бирден берек алып берип койсоң, ар бир конокторуң өзүңө эле бийлеп жыргап бийлешпейби? Кереги жок, бул кереги жок. Салфеткалар кызыл болсун. Болду, мына апаңардын 70 жылдыгынын мына программасы. Айтып берейинби? Той башталганда эле шоу балет бийлейт мына балдар. Шоу балет бийлейт. Андан кийин мына алып баруучу Санжар Кубанычбеков. Апа, Мадыбек байкеле алып барбайбы? Койчай Мадыбек байкең аны болсо конкурстар эски эчтекен жаңыртпайт. Көрдүң аны баягы тойдо, кимди кайсы тойдон көрдүң? Силердин тойдо көргөм аны, кереги жок. Санжар Кубанычбеков алып барат. Ырчыда Мирбек Атабеков. Апа, Мирбек Атабеков $800. Кымбат эмеспи? Мирбек Атабеков. Максат Жездемлер давайбы? Ой, Максат Жездең бол деген суранамын жалынан ырдалбайт.
Мирбек Атабеков ырдайлат ошону. Мирбек Атабеков келсин, ошолорду мага ырдап берсин. Апаңардын 70 жылдын программасы ушул мына. Жалпы баасы ошондо 2200 болду мына шоу программа $2200. Мына апаңарга силерден белек болсун. Суранамын жалынам. Эми эмне кылабыз? Гилдин апасы, сенин апаң. Сен белек кайта. Айжан. Суранамын жалынам. Жалгыз бардым. Айжан. Сен кетпейчи Айжан, токто. Burada erkekler kızlarda жуучу эле кармайт. Такыр башкача болуп калыптыр. Заман бузулду. Ушундай дагы эркектер болобу? 21 колумда. Качан эле эртектер ушундай болдур? Кыргыздын жигиттери. Уят да, уят. Шант болсун. Үйөсүң да, үйөсүң. Блин, балдар кечип койгулачы. Бул сатка магазинде очередь болуп калды. Жок, биз 15 мүнөттөн бери отурабыз ушул жерде тоңуп. Мен гамаш жок чыккан бүгүн вообще-то. Силерди күтүп атып. Дайыма кечигесиңер да ушинтип. Киного бир келбейли? Кафеге барабыз. Эмнеге мага гүл эмес, эмнеге мороженое? Сен мени сүйбөйсүң Алтыш. Эркин, мен гүлүм алып алчы. Жок, албайм. Эркин. Жок, албайм. Эркин. Жок, кеттим. Вообще ушундайсыңар да дайыма. Немесе, ардактуу айымдар жана мырзалар, дагы бир жакшылап шаңдуураак болушуп отурабыз. Şu тамадаларды кылай жыргалы. Биз бир айда тапкан акчаны бир күндө кетип калышат го. Тамадаларды кылай жыргалы. Шурчуларды эле жыргал. Мен 6 саат тик туруп тапкан акчамды 5 мүнөттө ырдап алып, жөнтөгүнө салып, жыргап кетип калышат. Ал отурасыз. Рахмат, аябай жакшы ырдадыңар. Ичинде бонус менден дагы той болсо. Рахмат байке, чакырттыңыз. Эчтеке эмес. Чалып коем, э? Чалып. Депутаттарды кылай жыргал. Эчтеке кылбай туруп эле акча табышат. Азаматсыңар, азаматтар, келчи алтындарым бай. Дайыма эле ушинтип бактылуу эле жүрө бергиле. Şu жөнөкөй элдик эле жакшы. Жыргал, эчтекени ойлобойт. Бактылуу өзүнчө. Жорабек. Козгүл келдиби? Козгүл. Уктуңбу? Ооба байке, Бар тур, көм сабы. Байке. Всё, стоп, снято. Жакшы да, отлично. Съемкалар көп болгондуктан убакыттын көп нерсеге жетишпейт. Мисалы мен бүгүн коммуналдык жана башка төлөмдөрдү кылышым керек болчу. Бирок ал жерге барсаң, кезекте туруп атып эле 1 күн кечке кетип калат. Бирок азыр РСК банк менен ошонун баардыгын өзүмдүн уюлдук телефону менен төлөп калгам. ЖКХ, кабелдик теле берүү, интернет, уюлдук байланыш, жол эреже айыптары, жада калса салык төлөмдөрдүн баардыгын бир басым менен төлөп койсок, андан кийин көп убакыт болуп, ошол убактыбызды өзүбүздүн жакындарыбызга ардасак болот. Сонун экенби? Эненин ою балада, баланын ою парада, парасы бар, нырысы бар. Бүгүн пара алгандар жана пара бергендер жөнүндө эфир болмокчу. Кайрадан элемне дейт берүүсү ободо. Биз менен болуңуздар. Бизде скандалдар, интригалар, чыр-чатактар, талкаланган тагдырлар, сынган идиш аяктар, турушлаган атаруучу Рыскелди Актанов, алыстабаңыздар.
Адамга эң кыйын күн сайын пара алуу. Бүгүнкү эфирде пара алгандар жөнүндө талкуулоону кылмакчыбыз. Урматтуу туугандар, билесиздерби, 23 жыл бою майы кызматында иштеген кызматкер бир да жолу пара албаптыр. Мен чындыгында бул ушундай нерселер дагы болуп турат экен, жашоодо ушундай адамдар бар экен. Анда эмесе бүгүнкү эфирдин коногу Кудрет байке бир да жолу пара алган эмес. Кандай, жакшысызбы? Жакшы келдиңизби? Келиңиз отуруңуз. Жаңы эле каныңызды айтып берген болчу. Келиңиз, сөз башынан болсун. Эми мен оюмча пара албаш керек. Взятка деген жаман нерсе да. Туура эмес да, туурабы? Кыргыз халкым. Штраф төлөнүш керек. Кызыл көчөк, мында акча бериш керек анда. Менде 2 суроо бар. Менде 2 суроо пайда болду ушул жерден. Сиздин үй бүлөңүз бул глобалдуу проблемага кандай көз карашта? Жана экинчи суроо, алдыгы топуңузду чечесизби? Топуну чечпейм. Чечпесеңиз, биринчи суроого жооп бере бериңиз. Биринчи суроо эми ыраазы эле, жакшы эле. Зарплата жетет. Келинчеңиз жакшы. Жакшы эле. Урматтуу эле, мен кантип болсун, кантип болсун, кантип сен келесоо экенсиң, акмаксың сен, жеткен мең жок, чириксиң сен, чириксиң, Кой туруңузчу, сиз кимсиз? Мен аял болом. Параны алыш керек да, кызыксың го айланайын. Сен менен тең иштегендерчи, 2 машина алып, 3-4 кат үй салып жүрүп атпайбы? Зарплатана жетет. Носки. Муну үйдөн чечкиле муну, үйдөн чечкиле. Сиз отура бериңиз. Мен сага жылы носки алып берем. Ооба. Башталып кетет азыр. Носки алып жүрөсүң. Кудрет байке. Топуңузду чечпейсиз, Чечпейм, конечно. Менде кийинки суроо. Сиз өзүңүз жашооңузда мындай пара алып көрдүңүз беле? Такыр алган эмесмин. Албайм дагы, бул туура эмес нерсе. Туура эмес. Болду. Урматтуу туугандар, бүгүн бизде кайрадан эксперт бар. Пара алган боюнча, пара алгандар боюнча, паракорлор боюнча мастер, анда эмесе сөздүү Май Чайнар байке көрмөкчүбүз. Кандайсыз? Жакшысызбы? Жакшы. Сиз жакшы көрөм мен. Болду. Эми мындай да. Биринчи пара алганда любой адам мындай ыңгайсыз болот. Коркот, балким бирөө бурчтан көрүп калабы, телефонго тартып ийеби депчи баягы. Бирок убакыт өткөн сайын өзүңө майдай эле жага баштайт. Токтот кула, урматтуу кыргыз элим, урматтуу коноктор. Момдай чиновниктер мени тажатты, Сен ал акчаны, Кыргызстан барын тоноп кеттиңер. А сен ал акчаны, сен үй бүлөңдү багыш керексиң. Турабы сен? Мен деле үй бүлөм багышым керек. Баш торутпайчы. Байке, ошондо бул пара албаш керек, тиги алыш керек. Жок, тигил албаш керек. Тиги алыш керек. Үй бүлөсүн багыш керек, турабы кыргыз элим. Багыш керек, туура? Түшүнүктүү, баары түшүнүктүү. Не болду байке? Карма. Чын жүрөгүмөн берип атам. Үйүңө продукт алып бар. Аялың деле сүйүнүп калат. Дагы балдарыңа таттуу тарап алып бар. Байкем кыйын ай. Байкем аябай жакшы байке да, бул негизичи кыйын. Кыргыз элим, эми терең ойлонолу. Жамандыкты, жакшылыкты өзүбүз чечебиз. Бул киши жакшы экен. Колдоп койлу, Бул жакшы киши. Аябай жакшы киши. Мына. Ушундай эле аз болот да, тура? Ушундай эле аз. Албайм мен. Принцип. Кой турла. Топун чечесиңби сен? Чечпейм. Чечпей эле кой. Пожалуйста, келесі оған үйретіп қойыңызшы қайда алған. Алып көрсөм? Алып көрші. Бир жол алып көрсөм, көнүп кетесиң. Қандай? Албайм. Байке, бул ушундай. Принцип деп атпайбы, принцип. Кечирип коюңуз. Урматтуу туугандар, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз кичинекей жарнамадан улантабыз. Жарнама. Үй сатам 0559 99 00 55 86 95. Кичинекей жарнама бүттү. Биз телеберүүбүздү улантабыз. Сиздики принципи же аялыңыздын аккан жаштарыбы иши кылса, анын баарын биздин эксперт чечип бермекчи. Пара алуу деген эмне? Майынын көз карашы менен биздин экспертке сөз болсун. Келиңиз. Эми мындай да. Допустим, предположим, пара алган жок. Май кызматкери пара алган жок. Ал отуруп алып, тиякта оформлять атат, протокол түзүп атат. Нерв убактысы кетип атат, нерв кетип атат. Балким жанагы калеминин пастасы да кетип атат. Күтүп атышат бардыгы сыртта. Тиги сыртта болсо деген айдоочу күтүп атат. Ал дагы нерв. Балким ал бир жерге бараткан, башка адамдар аны күтүп атат.
Андан кийин макул толтурду дагы өзүнүн кетирген штрафын төлөш керек. Каяка жиберди? Почтамтка жиберди. Ал почтамтка чейин баргычакта убак. Шина колодка. Ар жака акча кетип атат, бензин кетип атат. Почтамтка барса ал жерде көп кишилер болсо эмне болот? Обед болуп калса мисалы. Обед жейт. Аяққа дагы келет. Эми ошонун баарын нерв серттин баарын чогултуп, кеткен акчанын баарын чогултсаң, эми тияка 200 сом бермексиң. Анын ордуна сен 1800 сом кетип калат. Түшүндүк, урматтуу туугандар. Бир гана эленерет берүүсүнөн мына чындыктын баары чыкты. Биздин эксперт айтты, майы кызматкери пара алыш керек экен. Жок, мен антип айткан жокмун. Мен токтоткула. Мен уксаңар. Силер кызыксыңар го? Пара албаш керек. Наоборот, коррупционер жок кылыш керек, коррупционерлерди. Айдоочу эгер правилаларды бузса, штрафын өтөш керек. Мен пара алсам, начальство эмне дейт? Туура. Бүгүн бизде башкармалык бар, начальствосы бар. Сөздүн баары биздин Эркин Бердибековго берилмекчи. Эми Кудурет менен биз жумушту чогуу баштаганбыз. Жолдо туруп тосуп дегендей шабаш мабаштын баарын чогуу жасаганбыз. Анан мен негизи эчтекени уялбайм. Берсе алам, бербесе албайм. Менде азыр баары жакшы, эң кымбат машина мен минем. 2 этаждык үйүм бар мендечи азыр. Нормально баары жакшы. Мына, акмак, мына ушинтип эле алсаң болот беле, карачы монун курсагы чыккан, жашынакай үйү бар экен. Сен жүрөп жалдырап. Элди барды алсаң албайт экенсиң. Аттай, үйгө баргыла, кыргыла. Уже барбайм үйгө. Болду. Үйгө барып курсаң шашпасын. Кана айс камера, кана бияка. Негизи Кудурет байке өзү жалгыз эмес экен. Өмүр бою пара албагандар дагы бар экен. Алыскы Баткен жергесинен келген. Бизде бүгүн конокто Мамат Карим, кол чабар болсун. Мамат Карим келиңиз. Мен учурашпайсыңарбы? Келиңиз, сүйлөңүз сөз сизде. Сиз эмнеге пара албайсыз, анан эмнеге ушундай иште жүрөсүз? Негизи пара алат элем. Пара алмакмын. Каяктан келдим дебейсиңер? Каяктан келдиңер? Баткенден келдим. Баткенде канча машина бар дебейсиңерби? Билбейм. 2? Бирөөсүнөн алайын десе, бирөөсү атамдын машинасы. Экинчисинен алайын десем, Тайкенин машинасы. Турам. Кечке жолду кара. Түшүнүктүү. Сиздики түшүнүктүү. Кыргыз элим карагалачай, алмакмын дейт. Бул деле Кыргызстанды тоногонтат. Мына менин байкем, патриотум, биздин кандидат чыныгы Кыргызстанды көтөрүүчү адам. Ал ким? Мына менин байкем. Алмак тура. Отурла. Мен бүтүрө алайын эфирди. Урматтуу туугандар, пара аласыңбы, пара албайсыңбы, эң башкысы чоң рахмат деп, эң башкысы адамгерчилик. Урматтуу туугандар, ушуну менен Кыргызстан такыр өнүкпөйбүз. Эмки телеберүүдөн пара алганда жоёбуз деп мен сөз берем. Сиздер менен мен Ускенде Атанов болдум. Азыр бул жерде бири өлүп, бири калсын. Чоң рахмат. Күлкү менен окуялар, күлкү менен көргүн эли биздин угарман. Сыналгыдан көрөт Кыргызстаным, бир да чыгарылыш калтырбадым. Электегин айтканын элдин, эркин сөздү айтканы келдим. Угуп жатсаң жаңыланып, Кыргызстаным өсүп бараткандан белги. Камалбагын ойлорго дейм, күлкү менен күмөндөрдү жеңгин. Өнөрүң болсо өргө чапкын, досум ойлоп бостон элиң эмне дерин.